Номер 26 Токтоо Сатылганов орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дербишева Мөөркан Ташкуловна. Балдар, сабакты баштаардан мурда силер менен суроо жооп уюштурсам. Сөз деген эмне? Сөз эмнелерден турат? Сөздөр түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Жоопторун чогуу кайталайбыз. Реалдуулуктагы кубулушту билдирүүчү адам баласынын кебиндеги ойдун эң майда бөлүкчөлөрү сөз деп аталат. Сөз уңгудан жана мүшөдөн турат. Сөздөр түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Биз бул суроолорду кийинки сабактарда жоопторун пайдаланабыз. Бул биздин сурамжылоо мүнөттөрүбүз болду. Бүгүнкү сабагыбыз өзүңөр байымдагандай сөз айкашы. Сөз айкашы жөнүндө бүгүн толук маалымат алабыз. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкалышынан түзүлүп, түшүнүктүн ортосундагы ар түрдүү мамилени билдирет. Мисалы, алтын саат, кызыл гүл, жаңы көйнөк, жазгы жамгыр, балалык сүйүү, ыймандуу кыз, кызыктуу жомок, кичинекей чымчык, 6 жыл, узун жол, ош шаары, тармал чач жана башка сөздөр. Төмөнкү сүйлөмдөрдү талдоо аркылуу сөз айкашы жөнүндө түшүнүк алабыз. Мисалы, жазгы жамгыр кечээ башталган. Алманын гүлү эч ак төгүлдү го. Ал энесине ээрчип кеткен. Бул жерде өзүңөр баамдагандай кызыл менен жазылган сөздөр булар сөз айкаштары. Сөз айкашы деп маанилери менен грамматикалык формалары боюнча өз ара байланышта болгон толук маанилүү эки сөздүн айкашын айтабыз. Кунткой уккула эки сөздүн айкашы. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөр экиге бөлүнөт. Багындыруучу сөздөр жана багыныңкы сөздөр. Мисалы, кызыктуу китеп, тез келүү. Мындагы кызык, тез деген сөздөр багыныңкы түгөйлөр. Ал эми китеп, келүү деген сөздөр багындыруучу түгөйлөр болуп эсептелинет. Эске тутуп алгыла, багыныңкы сөз багындыруучу түгөйдүн маанисин ачып тактайт. Дагы бир жолу кайталайм. Багыныңкы сөз багындыруучу түгөйдүн маанисин ачып тактайт. Эми балдар, сөз айкаштарынын багындыруучу түгөйлөрүнүн кайсы сөз түркүмдөн экендигине байланыштуу экиге бөлүнөт. Атооштук сөз айкаштарында багындыруучу түгөй зат атооч, ат атооч, сын атооч, сан атооштордон болот. Мисалы, 5 бала, быйыл 7-де, кардай ак. Бала 7-де ак деген сөздөр бул атооштук сөз айкаштардын мисалдары. Этиштик сөз айкаштарында багындыруучу түгөйлөр этиштен болот. Мисалы, тез иштөө, шашып келүү. Төмөнкү сөз айкаштарынын түрлөрү боюнча ажыратып, багындыруучу түгөйлөрүнө мүнөздөмө бергиле. Мында атооштук сөз айкаштар тобуна ар бир адат, мисалы үчүн, этиштик сөз айкаштар тобуна эртең аткаруу. Кийинки таблицаны толтурабыз. Сөз айкаштар берилген. Биз атооштук сөз айкашына жана этиштик сөз айкаштардын тушуна жылдызчаны коебуз. Мисалы, 6 жыл бул атооштук сөз айкашы болгондуктан жылдызчаны койдук. Эгемендүүлүккө жетишүү этиштик сөз айкаш болгондуктан жылдызчаны койдук. Көңүл бөлгөндөрүңүз үчүн чоң рахмат.